Жаман күмөндөн сактанайлы. Мусулмандарга жакшы күмөндө болойлу. Мусулмандар жакшы каалоодо болойлу. Кайгыны бөлүшүүдө болойлу. Муну Алла субхана ва таала бизге берген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аманаты. Балдарыбызды иманды үйрөтөйлү. Эгер эртең биз өлгөндө жаназабызды окуй албай жүрсө, кандай бала андай? Сизге жаназа окуй албаса, так, балага туруп турсун. Биз өзүбүзгө суроо береличи, биз жаназаны биз билебизби? Эгерде мен бир тууганым өлсө, жакындарым өлсө, мен жаназа окуй аламбы? Дуасы айта аламбы? Алладан ушу кечирим сурай албасам, Алладан дуа кылганды билбесем, мен кандай адаммын? Динди үйрөнөйлү туугандар. Динди туура түшүнөйлү. Дин менен жашайлы. Динди таркатайлы. Bu dindiге чакыруу, o eskilçilikке чакыруу эмес. Аллаху акбар. Кичине динге айта турган болсоң, о, бул мурдагы кылымдарга артка тартып атат деп. Ислам душмандары. Маданиятын туучу окусын, ислам үйрөтөт. Сүйлөө маданиятын бизден сура, биз айтып беребиз. Тазалыктын маданиятын сиз сураңыз бери. Ынтымактыкы боло, кайсы нерсе болсун. Ислам дини толук дин, тынчтыктын дини, тазалыктын дини. Динибизде алхамдулилля бардык маселелер айтылган. Бардыгы өзүнүн чегимен айтылган. Байлар да бактылуу боло алат, кембагалдар да бактылуу боло алат, аз жашагандар да бактылуу боло алат, балалуулар дагы, баласы жоктор да бактылуу боло алат. Алла Таалам ушундай берген барыбызга. Андыктан амалыбызды оңдойлу. Биз менен дайыма бирге боло турган, үмүт кыла турган. Намазды таштабайлы, намаз бизди таштабайт. Намазды таштабаңыз, намаз сизди эч качан таштабайт. Сизди эртеге аялыңыз таштайт, атаңыз таштайт, апаңыз таштайт, бир туугандарыңыз таштайт, жакын көргөн досуңуз таштайт, эркелеткен небереңиз таштайт. Баары сизди таштап кетет. Бу дүйнөдө эле таштайт. Бүгүн өлдү, эртеге көмөбүз. Бүгүнкү түн бир эле түн. Аялыңызга айтылса, болбосо экөө 50 жыл жашаган чогуу. 50 жыл чогуу кучакташып, үй бүлө куруп, жакшылык жамандыкта бир болуп, эми аялына айтылса, бир түн жатып койчу десе, жок дейт. Бир түн кучактап жатып койчу десе, жок дейт. Мен таң калам, эмне үчүн? Эмне үчүн бир түн жатпайт? Ушунча күн чогуу сүйөбүз, күйөбүз, жакшылык жамандыкты кандай турмуш курушты эле, кандай бири-бирин сыйлады эле, канча жакшылыгын көрдү эле. Я. Кабырга барып чогуу жаттап аткан жерибиз жок. Ал жака итак эле барбайт. Кандай дедиңиз? Эми ахиретте чогуу жооп берет деп атасызбы? Ахиретте сизге сооп берет деп атасызбы? Ушул жерден эле түшүнсөңүз болот, сизге күйбөйт эч ким. Өзүңүзгө өзүңүз күйгөндөй бирөө да күйбөйт сизге. Алданмаңыз бирөөгө. Биз өзүбүзгө өзүбүз күйөйлү. Өзүбүздү өзүбүз оңдойлу. Пайгамбарыбыз айтканына ишенип, эң акылдуу инсандын аркасынан ээрчийли. Амалдарыбызды оңдойлу. Алла берген амалдарыбызды ошону оңдойлу. Ушул бизди Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не дейт? Алланын зикиринен өткөн кабырдын азабынан куткаруучу амал жок деди. Алланын зикиринен өткөн кабырдын азабынан куткаруучу амал жок. Канча амалдардын соопторун айтты пайгамбарыбыз. Мынандай сооп, мынандай сооп. Намазга керемет да бу. Кабырыңызда нур. Кабырга түшүп көргөнсүңөр да барыңар эле. Кабырда ошо чырак барбы? Мо лампочкалар барбы? Ошого эмне барбайбыз деп атабыз. Барабыз барбыз. Бирок намаз окусак тияк нуру болуп атпайбы? Эмне үчүн намаз таштайбыз? Намазды таштабайлы, намаз бизди таштабайт. Бир, экинчи билип коюңуз. Сиздин Алланын алдында канчалык кадырыңыз бар?
сиздин алдыңызда намаз канчалык кадыр болсо, ошончолук эле кадырыңыз бар. Алланын алдында кадырыңызды билгиңиз келсе, Алланын алдында сиздин канча кадырыңыз бар билгиңиз келсе, оңой эле. Алланын намазы сиздин алдыңызда канча кадыры бар, ошону айтың. Мен сизге Алланын алдында канча кадырыңыз бар экенин айтып берейин. Биздин кадырыбыз иман менен, биздин кадырыбыз намаз менен, биздин кадырыбыз таквалык менен. Башында айткандай, жүрөктөрдү тазалайлы туугандар. Ширктен Аллага шерик кылбайлы. Ибадат кылсак Аллага, сурасак Алладан, үмүт кылсак Алладан. Экинчи, текеберликтен жүрөктү тазалайлы. Текеберликтен жүрөктү тазалайлы. Текеберлик, высокомерие, бой көтөрүү, керсеүү. Кимдин жүрөгүндө кыпын барабар болсо, бейиштин жытын жыттабайт деди. Бейиш тиякта турса, жытын жыттабайт деди. Аллаху акбар. Аллахым барыбыздын жүрөгүбүздү тазаласын. Сахабалар айтты: "Я Расулаллах, я Расулаллах, мен жакшы кийим кийгенди жакшы көрөм. Текеберликке киреби?" Деди. "Жок, кирбейт" деди. Жакшы кийим кийсеңиз, текеберликке кирбейт экен. Жакшы бут кийим кийсеңиз, текеберликке кирбейт экен. Жакшы машина айдаңыз, текеберликке кирбейт. Жакшы үй салыңыз, жакшы үйдө жашаңыз, текеберликке кирбейт. Жакшы тамак жеңиз, текеберликке кирбейт. А текеберликке эмне кирет? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Гамтун нас ва батарун хак." Адамдарды кемсинтүү, адамдарды өзүнөн төмөн сезүү, адамдарга бой көтөрүү. Bir, экинчиси акыйкаттан жүз үйрүү. Акыйкатты айтсаң, жүз үйрөт. Укусы келбейт. Акыйкатка чакырсаң, көңүл бурбайт. Мына текебер. Экинчиси, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам текеберликтин экөөнү айтып атат. Адамдарды кемсинтүү. О, мен мындай, ана эми зор кодуна. Башкалардан боюн көтөрөт. Мен күчүм бар, мен акчам көп, мен дагы мен туугандарым канча, менин досторум канча. Адамдардан өзүн көтөрөт. Мына текебер. Жүрөктү текеберликтен тазалайлы. Жөнөкөй болойлу. Бири-бирибизге жөнөкөйлүккө чакырайлы. Бири-бирибиздин жөнөкөй болуубузга жардам берейли. Бой көтөрбөйлү. Бой көтөрбөйлү. Көрө албастыктан жүрөктөрдү тазалайлы. Неден? Көрө албастыктан. Бүгүнкү күн өтө чоң оору ушу. Саясатта болсун, бийлик өкмөттө болсун, соодада болсун, динде болсун. Көрө албастык, Аллаху акбар.